Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы Көкбөрү күйөрмандары сиздерди кайрадан эле Чолпон Ата шаарында жайгашкан ипподромго чакыртөлү. Бул мына ушул 2016-жылы атайын 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна курулган ат майдан жана президенттин кубогу дал ушул майданда мына ошол Манас оюндарынын алкагында өтүп жаткан кези. Биз биринчи күнү мына ошол тайпалык оюндардын алгачкы беттештерин көргөнбүз. Азыр эми тайпалык оюндардын 2-чи күнү жана экранда сиздер көрүп турган командалар бул Ысык Көл көк кийимчен жана ошондой эле кызыл кийимчен Чүйдүн Төш Булак командалары. Ысык Көл бүгүн өздөрүнүн аянтында өз жергесинде ойноп жаткандыгына байланыштуу алар эми кайсы бир деңгээлде фаворит эсептелиши мүмкүн. Бирок көкбөрүчүлөр өзүңүздөр билгендей областтарды эле эмес, бул чындыгында коңшу өлкөлөргө чейин барып өздөрүн көрсөтүп жүргөн көкбөрүчүлөр, андыктан азыр эми мына өз үйүндө ойноп жаткан бир көрсөткүч Ысык Көл командасына толук жардам берет деп айта албайбыз. Бүгүн эми бардыгын убакыт көрсөтөт. 20 мүнөттөн 3 таймды сиздер менен чогуу көрмөкчүбүз. Көк жана ак түстөгү кийимчен бул Ысык Көл командасы жана ошондой эле алардын атаандаштары кызыл кийимчен Төш Булак командасы. Кызматыңыздарда бүгүн мен Зыярат Эсенбай жана кесиптешим Эламан Каскеев болмокчу. Дагы жолу саламатсыздарбы, урматтуу жалпы КТРК спорт каналынын көрөрмандары. Беттештин жана ушул Ысык Көл Төш Булак ортосундагы оюндун башында ушундай саптармен баштасак, бөлүнүп ордо чын мөөрөй, атып келген жер экен, улак тартыш көк бөрү, тарта жүргөн эл экен. Көңкү кыргыз болгону көрө турган күн барго, башыбызга кармоочу Баатыр Манас туу барго деген саптар менен Манас оюндарынын жана Кыргыз Республикасынын президентинин кубогунун алкагында өтүп жаткан көк бөрү оюнча мелдештерге кош келиңиздер деп барыңыздарды көгүлтүр экранга жакыныраак чакырмакчыбыз. Ал эми назарыңыздарда башта кесиптешим айтып өткөндөй эле жергиликтүү Ысык Көл командасы жана Төш Булак командаларынын ортосундагы беттеш жаңыдан гана башталганын көрүүдөбүз. Ал эми өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жакта көк кийимчен жергиликтүү Ысык Көл, ал эми атаандашы Төш Булак команданын курамы менен алдыңкы мүнөттөрдө кененирээк тааныштырып айтып бермекчибиз. Азырынча улак үчүн күрөш жүрүп жаткандыгын көрсөңүздөр болот. Ортоңку бөлүктө бул командалар буга чейинки бул мелдештерге катышып жаткан 11 команданын арасынан лидер командалар деп айта албайбыз, бирок ошого карабастан кечээги күндө ошо лидер деп аталган ошол эле Арашан, Мурас, Биримдик сыяктуу командаларга жакшы бир атаандаш жараткан. Ал эми буга чейин албетте Ысык Көл командасынын оюнун көрө алганбыз. Төш Булак командасы болсо бүгүн бул мелдештердин алкагында биринчи жолу оюн таасына чыгып жатат. Ал эми оюндун башында алгач Төш Булак бүгүнкү мелдештин коноктору десек да болот. Бул жердин Чолпон Ата шаарына жайгашкан Борбордук ат майданында конок команданын курамы менен тааныштырууну баштасак, биринчи номер команда капитаны Исаналиев, 81-жылкы, 2-чи Аматов, 3-чү Беккелдиев, 4-чү Назаров, 5-чи Кыдыков, 6-чы Фронтбеков, 7-чи Муратбек уулу Азирет, 8-чи Орозбеков, 9-чу Абдумуса уулу Акназар, 10-чу Айкенов, 11-чи Изатбеков жана 12-чи Жакыбалиев аттуу мырзалар бүгүнкү күндө Төш Булактын намысын коргомокчу. Ал эми айта турсак, бул курама команданын буга чейинки берилген протоколунда бар болгону аты эмес, фамилиясы гана жазылгандыктан фамилиясын гана атап айтууга туура келет. Ал эми Ысык Көл командасынын курамы менен кесиптешим Зыярат тааныштырып өтсө. Чоң рахмат. Биринчи катар саны менен Молдогазиев Нарынбек оюн жүргүзүүдө, минген аты Баатыр. Экинчи катар санында Талантбек уулу Эржан Торгашканы минип жүргөн кези, ал учурда Тайгазандын маңдайында, Тайгазандын түбүндө өзгөчө улакка болгон аракет жана ошондой эле талаш жүрүп жаткан кези жана Ысык Көл оюнчулары азыр эч кандай бул абалдан чыга албай жаткандыгын көрүүдөбүз. 3-чү Бейшеналиев Азат Мальчик аргымагы менен, 4-чү Кошумбаев Назар Ягуар аты менен, 5-чи Кемпиров Жээнбек Торка аты менен, 6-чы Сыдыков Айбек Яман аты менен, 7-чи Асанов Бекзат Акжаб аты менен, 8-чи Сүйүнбаев Самат Жээрди аргымагы менен, 9-чу Курманбек уулу Жаныбек Алыгар аргымагы менен, 10-чу Асанканов Урмат Боец аргымагы менен, 11-чи Айып уулу
Айбек, Минген аты Бойка, 12-ші Айпулы Тилек, Минген аты Бумер. Мына шындай бұлардың команда жетекшісі Садыбақов Қамчы, команда капитаны Молдағазиев Нарынбек екендігін айта кетелі. Ошол мезгилде команданың маштыруучусу Жылкыбаев Тойлубай. Ал учурда жеке көрүнүшү экранда орун алууда. Буга чейинки алгачкы жекеде Ысык көлдөн Сыдыков Айбек өзүн көрсөткөн, ал эми атаандаштарынан Аматов мына өзүн көрсөтүүгө жетишкен болчу. Азыр эми борбордук бөлүктө Кызыл кийимчен Төш Булак командасынан Беккелдиев борбордук бөлүктө жана Ысык көлдөн мына биринчи катарда ойногон Молдағазиев Нарынбек талашкан. Ал учурда кайрадан эле мүмкүнчүлүк бар. Азыр эң башкысы өздөрүнүн алгачкы чабуулдарын уюштурууга командалар аракет көрүп жаткан мезгили жана бул ирет аягына чейин биз Тайгазанга ыргытууну азырынча байкай элекпиз. Кайрадан эле азыр улак жерге түшкөн жок. Мындан ары эми Ысык көл оюнчулары менен Төш Булак оюнчулары каптал сызыкты көздөй чыгып кеткендей. Жана эрежеге ылайык кайрадан калыс ана ушул Тайгазанга жакын аралыкта жайгашкан тегерекченин ичине улакты жайгаштырат дагы. Эки тараптан жеке үчүн күрөш жүргүзчү баатырларды азыр күтүп алабыз. Көкбөрү оюну чындыгында өзүнүн курамына бир гана баатырларды камтыйт. Менимче биз биринчи күндүк оюндарда чыныгы атаандаштыкта ошол эле мезгилде чоң жаракат алган оюнчуларды да көргөнбүз. Алардын баарына чыдап, андан ары оюн жүргүзүү өтө кыйын. Жана азыр бир аз тыныгуудан кийин кайрадан улакка болгон аракеттер уланышы керек. Борбордук бөлүктө жекеден башталып жаткан. Азыр болсо эми кайрадан калыстын көрсөтмөсү менен тараптар эми чабуул мүмкүнчүлүгүн ишке ашырууга аракетин жасайт. Борбордук бөлүктө мына эми келип жетишкен, бирок андан ары Ысык көл оюнчулары атаандаштарынын Тайгазанын көздөй бет алып ыргытууга эми жетип келген мезгили. Алгачкы улакты көрө алабыз. Өтө жакшы көрүнүш мына жергиликтүү көрөрмандар үчүн дагы жаралды, бирок андан ары ыргытууга Ысык көл оюнчулары жетише алган жок. Өзгөчө алгачкы чабуулдар да ушул Ысык көл командасы тараптан ишке ашып жаткандыгын көрсөңүздөр болот. Тайгазанга жакындап келгенден кийин эң акыркы аракети менен кургонууну азыр Төш Булак командасы жүргүзүп жаткан кези. Эсиңиздерге сала кетсек, алгачкы мына ушул тайпалык оюндарда Ысык көл командасы А тайпасынын алкагында Мураска жеңилип калган. Мурас командасына 8-4 эсебинде жеңилген болчу. Азыр эми болушунча реванш алууга аракетин жасайт. Эгер деле бул беттешти жеңип, андан ары жарым финалдык баскычка чыккысы келе турган болсо, болушунча көбүрөөк айырмачылык менен дал ушул экрандагы Көкжал командасын, Төш Булак командасын албетте жеңиши керек болот. Жана ошондой эле Төш Булак командасы мындан кийинки оюнунда Мурас командасын жеңиши керек болуп калат. Бирок Ысык көлдүн дагы ошол эле мезгилде Төш Булактын дагы кийинки баскычка чыгуусу өтө эле кыйын болот. Анткени бул тайпадагы лидер Мурас командасы экендигин айта кетмекчибиз. Мурас алгач Ысык көлдү жеңди, демек Төш Булакты жеңе алабы жок азырынча белгисиз. Төш Булак болсо азыр өзүнүн Тайгазанына улакты өткөрбөгөндөн кийин балким Ысык көлдү дагы Мурасты дагы жеңип коюуга жете алат. Андыктан ал окуялардын баардыгы алдыда болот. Эч кайда шашпай туралы. Ошол эле мезгилде Төш Булак менен дагы Ысык көл, ошол эле мезгилде Мурас командалары эсептешиши керек. Чүйдүн мына командалардын ичинен медальдарга болгон аракетин бул командадагы жүргүзүп жаткан кези Төш Булак алгачкы чабуулдардын бирин уюштурууга аракетин жасайт жана атаандаштарынын
Тайгазанына жетип бара жаткандай, бул башаламандыктын ичинде эми ыргытууга жетише алышабы. Чогуу байкайлы, Ысык көл оюнчулары азыр эң акыркы мына ушул аракети менен гана бул чабуулду токтотууга жетише алды. Буга чейин дал ушундай эле окуя тескерисинче Төш Булак командасынын Тайгазанынын жанында орун алган. Азыр болсо Төш Булак оюнчулары өздөрүнүн карамагына улакты сактап, атаандаштарына бербестен ой жүргүзүп жаткан кези. Төш Булактын бул президенттин кубогундагы алгачкы беттеш экендигин айтсак болот. Ал эми Ысык көлдүн экинчи беттеши. Демек мындан кийин эми бул беттеште жеңилип кала турган болсо, таптакыр кийинки жарым финалдык баскычка чыгууга мүмкүнчүлүгү болбой калат. Жалпысынан бул турнирде 11 команда ат салышып жаткан кези. Алардын тизмесин биз сиздерге буга чейин айтып өткөнбүз. Төш Булак, Ысык көл, Мурас, Илбирс, ошол эле Датка, Ороз сыяктуу, Достук сыяктуу мыкты команда бар. Андыктан мына ушул Арашан дагы бар. Күчтүү делинген 3 команда быйылкы президенттин кубогунда лидерлердин катарында экенин айта кетсек болот. Жана ошондой эле бул турнирде Ынтымак командасы жок. Аны баардыгыңыздар көрүп турасыздар. Ынтымактын ушул командасынын жарымы Кыргызстандын мына ошол намысын коргоп Казакстанда жүргөн кезде, ошол эле мезгилде мына улуттук курамда дагы башка командалардан өздөрүн көрсөтүп жүргөн оюнчулар бар. Достуктан бар, Биримдик командасынан бар экендигин айта кетиши керек. Андыктан алар азырынча мына ошол финалдык баскычка даярдыкты көрүп жаткан мезгили. Ал учурда кайрадан эле аракеттер мына ушул аянттын сызыгынын жээгинде уланып жаткан кези бул чабуул аягына чейин чыккан жок. Калыстын көрсөтмөсү менен азыр борбордук мына ушул айып тегерекченин ичинде азыр эми жеке көрүнүшү уланышы керек. Эсеп бет учурда 0-0. Бир дагы улакты командалар жарата элек. Жана ошондой эле азыр эми сиздер менен чогуу биз алгачкы улакты күтөбүз. Төш Булак командасы дагы, Ысык көл командасы дагы өтө активдүүлүк менен азыр аянт үстүндө өздөрүнүн жигердүү бир аракеттерин көрсөтүп жаткан кези. Азырынча жеке көп уюштулган жок. Командалар тең күчтүү жана аянттан сыртка чыгуулар аз эле болуп жаткандыгын көрөбүз. Азыр эми кезектеги жеке көрүнүшү жана Ысык көл оюнчусу ошол замат эле имкетүүгө жетише алды. Жана Тайгазанга ыргытууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана жанынан өтүп барып, ал жакшы абалдан кол жууп калды. Дал ошондой мынакей биринчи бөлүктүн 20 мүнөттүк жарымы өтүп калган маалында эсеп сандары 0-0 экенин кесиптешим белгилеп айтты. Бул көздөрмөмдөрдө Ысык көл командасы жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралып жатат, бирок эмнегедир акыркы гана чечүүчү аракеттерге барганда ошол такымында улактык Тайгазанга ыргыта албай жаткандыгын өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бирок мына дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бирок мынакей ошол эле кезекте Төш Булак командасынын оюнчулары атаандаштарын өз Тайгазанынан алысыраак сүрүп чыгарга болгон күч аракетин жумшап жатканын көрсөңүздөр болот. Бирок кантсе да өз такым астында басып жүргөн Ысык көл командасынын оюнчусу жакшы аракеттерди көрөбүз бул жактан. Эми гана улак Төш Булак оюнчуларына жетти. Төш Булактын улактысына такымына бекем кысканын көрсөтүп болот. Жок, бул жакта такымда эмес, эрине эле өмөрү алып, ошол атаандаштын Тайгазаны көздөй бел байлап бара жатканын көрсөк болот. Сапарын карытып, бирок ал сапардын ортосуна чыккан. Ай. Улакты эле тартып албастан ошо аттын үстүнөн өзү да сүрүлүп түшүп калганын көрүп алдык. Албетте азаматсың демекчиз. Өз Тайгазанын Ысык көл командасы болгон күч аракети менен жадагасы өзүнүн жаны менен десек да болот, өзүнүн иш аракеттери менен коргоп кала алды. Мына ушундай көз ирмемдер көк бөрүнүн чыныгы, кызыгын киргизет десек болот. Эми мынакей беттеш кайрадан ортоңку бөлүктө боло алмакчы. Көрсөңүздөр болот, кайрадан экинчи аракет. Дагы Төш Булак командасынын оюнчусу
жакшы аракети бар, эч ким тоскоолдук кылбайт. Жана ошол менен мынакей канчалык Ысык-Көл командасы чабуулгор Улакты атаандаштын тайгазына таштоого аракет кылбасын. Бирок Төш Булак командасы бирден бир аракеттери менен ушинтип бүгүнкү беттеште эсеп сандарын ачып кое алды. Демек, эсеп биринчи бөлүктүн акыркы мүнөттөрүндө 0-1 Төш Булактын пайдасына. Ал эми бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кеткенин айтсак болот. Анткени Ысык-Көл командасынын оюнчусу ойын эрежесин бузгандыктан ортодо калыштар анан белгилүү убакытка өз командасын азчылыкка калтырууга туура келген. Ал 11 катар санындагы Айып уулу Айбек болчу. Ошол көпчүлүктөн пайдаланып, мынакей Төш Булак командасынын оюнчулары эсепти ачып кетүүгө жетишти. Кайрадан эле Улак оюн таласын таштап кеткенин көрсөк болот. Беттеш ордоңку бөлүктөн уланмакчы, кайрадан жеке-межеке чыгууда. Ал эми көрсөк, жеке-межеке ким кайсы улакчылар чыгат болду экен. Ысык-Көл жаатынан кайрадан эле ушул жеке-межеке чыгууда эң жакшы көрсөткөн мыкты жеке-межекечи десек да болот. Талантбек уулу Эржан тор кашкасы менен мынакей биринчи аракети менен өзүнүн лидерлигин көрсөтүп Улакты тартып кете алган. Бирок ал улакадагы тикенекти эле жабышкан мынакей атаандаштарын көрөбүз, Төш Булактын улакчыларын. Бирок кантсе да Улак азырынча дал ошол Ысык-Көл командасынын оюнчусу Талантбек уулу Эржанда сакталып калууда. Албетте, ортоңку бөлүктө ошол Улак үчүн кызуу күрөш жүрүп жатканын байкасаңыздар болот. Аңчат мынакей ортодон бөлүнүп чыккан жок, бөлүнүп чалган жок. Улакты Талантбек уулу Эржан өткөзүп жиберди, балким алдырып жиберди, азырынча жакшы көрүнбөй жатат. Бирок кантсе да Талантбек уулу Эржан азырынча Улаксыз Улак үчүн күрөш жүргүзүп жаткандыгын көрсөңүздөр болот. Эми гана мынакей жерде жаткан Улакты илип кеткен, эңип кеткен бул Курманбек уулу Жаныбек. Алгач өзүнүн тайгазанын көздөй сапар алып, эми гана мынакей атаандаштын тайгазанын көздөй бел байлады. Алдында бар болгону эки гана коргоочу бар, үчүнчүсү ал менен Улакты талашып жаткан көрсөк болот. Өтө жакшы. Өтө жакшы. Бул жакта жакшы дегенибиз Төш Булактын оюнчулары өз тайгазанын өтө жакшы коргоп жатышат. Айта турган болсок, Манас оюндары буга чейин 4 жылда бир өткөзүлүп, Спартакиада катары өткөрүлүп келчи. Кийинчерээк ушундай Манас оюндары деп көпчүлүктүн көңүлүнө жагып ушундай өткөзүп келет. Бунун негизи эрежеси боюнча ар жыл сайын ар кайсы 7 дубанда өткөзүлүп туруш керек болчу. Бул жылы Нарын областына өткөзүлүшү керек болчу. Бирок баягы Нарын областына шарттар туура келбегендиктен Ысык-Көл жегине көгүлтөр Ысык-Көл жээктине экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына салынган ат майданында жана ден соолукту чыңдоо жана спорт борбор Газпром спорт борборунда өткөрүлмөкчү. Ошол эле Манас оюндары менен Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна болгон мелдештер көкбөр боюнча да дал келип калгандыктан ошол эки мелдеш десек да болот. Бир ушул жерде, ушул көгүлтөр Ысык-Көлдүн жээгинде өткөрүлүп жаткан маалы. Ал эми жалпысынан болуп бул Манас оюндарына ошол эле Кыргыз Республикасынын президент кубогуна көкбөр боюнча 11 команда ат салышуда. Буга чейин алардын тизмеси менен кесиптешимин дагы зыярат тааныштырып өткөн. Ал эми кайрадан эле Ысык-Көлдүн тайгазанын жакын аймакта жеке-межеке чыгуу. Мына жеке-межеке команданын капитаны Ысык-Көлдүн Молдогазиев Нарынбек Баатыр чыккан көрсөк болот. Ал эми Төш Булактан Айкенов аттуу мырза Улак үчүн ортоңку бөлүктө жеке-межекеде күрөш жүрүп жатканын көрсөңүздөр болот.
айтсақ, Төш Бұлақ бұл мелештердің алғашқы беттеш екендігін айтып өтмекчүбүз. Ал эми Ысык-Көл командасы кечеги күндү эсебинен Мурас, Таластын Мурас командасына каршы ойноп, Тилекке каршы утулуу ызасын тартып калышкан. Ал эми бүгүнкү күндө аларга жакшы бир аракет кылышы керек жеңишке жетишиш үчүн. Айткан эгерде Ысык-Көл командасы бүгүнкү беттешти жеңиш менен аяктай турган болсо, ал эми Мурас командасы дал ушул оюн таасында жүргөн кызыл кийимчен Төш Булак жаатан утулуп кала турган болсо, анда Ысык-Көлдүн жарым финалга чыгып кетүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Азырынча эми гана мынакей Ысык-Көл командасы атаандашынын тайгазанына жакындап келди. Башта айткандай эле жакындап келди бул жакта. Бирок эң башкы аракет бул ошол такымындагы улакты тайгазанга кандай гана аракет болбосун ыргытуу. Ал эми биз билебиз, Көкбөрүдө улакчыларыбыз, ошол чабуулчулары кандай аракеттер менен, кандай бир кооз десек да болот, ошол эле учурда кооптуу аракеттер менен тайгазанга улакты таштагандарын, кечеги күнү жада калса тайгазанга улак эмес аты дагы атаандашынын ташталганын көрүп алганбыз. Өзүн айтпай эле коелу, албетте ал боло берген көрүнүш. Ал эми Көкбөрү демекчи бул мелдештерге Кыргызстандагы мен деген айтылуу көкбөрүчүлөрүбүз, жоон билек көкбөрүчүлөрүбүз учурда Астана шаарында Экспо 2017-де дүйнө биринчилиги алкагында Көкбөрү боюнча Казакстанга каршы бүгүн 27 август күнү 17:00 КТРК спорт каналынан көрө алмакчысыздар. Түз эфирде албетте финалдык беттеште баш байге үчүн күч сынашмакчы. Азыр ортоңку бөртө жеке-жекеде кайрадан мынакей экинчи номурдагы Ысык-Көлдүн оюнчусу Талантбек уулу Эржан кайрадан өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, улакты такымына басып кете алган болчу. Бирок ортодо калыс оюнду токтотту. Оюн неге токтоду? Анткени биринчи 20 мүнөттүк соңуна жетти. Бизде алдыда дагы 20 мүнөттүктөн 2 тайм күтүп турган маалы. Алар мындан да алдыганча кызыктуураак болот деген үмүттөбүз. Андыктан баарыңыздарды анча алыстабай туруңуздар деп чакырып кетмекчибиз. Ысык-Көл жана ошондой эле Төш Булак командаларынын ортосундагы беттештин экинчи таймына чакырабыз. Азыр эми Ысык-Көл Төш Булак учурда 0-1 эсебинде Төш Булак алдыга чыккандыгын сиздерге айта кетишибиз керек. Ал албетте биринчи таймдын жыйынтыгы боюнча. Жана ошондой эле азыр эми экинчи таймда Ысык-Көл командасы өзүнүн оюнун күчөтпөй турган болсо, же болбосо күчтөбөй турган болсо, азыр эми мындан аркы жарым финалдык баскычка чыгууга чындыгында бир топ эле оор болуп калат. Андыктан Ысык-Көлдүн азыр балким күйөрмандары дагы аларга жардамын бериши керек. Ал учурда борбордук бөлүктө жекеме-жекеге чыгуу мүмкүнчүлүгү азыр ишке ашат. Жана эки тараптан бирден оюнчу борбордук бөлүккө кирип, азыр Ысык-Көл оюнчусу эңип кеткен, бирок андан ары чындыгында ушундай эч кандай жыйынтыкты чыгара алган эмес. Азыр болсо каптал сызыкты көздөй оюнчулар жөнөп кетти. Жана бул ирет өзүңүздөр көргөндөй борбордук бөлүктөн же болбосо айып тегерекчесинин ичинен жекеме-жеке чыгууга мүмкүнчүлүк ачылат. Азыр эми Ысык-Көл командасы дагы Төш Булак командасы дагы чындыгында бири-бирине каршы жекеме-жеке чыгууда тең ата күрөштү жүргүзүп жаткан мезгили. Мына ушул жерден Ысык-Көлдөн Талантбек уулу Эржан, андан тышкары атаандаштарынан Аматов учурда мына борбордук бөлүктөн күрөш жүргүзө алды. Жана азыр Төш Булак командасы аягына чейин улакты өздөрүнө кармап, андан кийин чабуулун уланта алган жок. Экрандын сол тарабын көздөй азыр Ысык-Көл чабуулга барат. Ал эми экрандын оң тарабындагы мына ушул тайгазанды көздөй Төш Булак командасы чабуулга бара тургандыгын айта кетмекчибиз. Андыктан азыр эми
Төшбұлақ командасының тайқазанына жақын жерде шабуыл азыр жүріп жатқан кезде, андықтан Төшбұлақ авайлабай тұрған болса, бұл таймда Ысықкөл командасы есепте теңеп қойышыдағы толық ықтимал. Жалпысынан 11 команда бар, 11 команданың ішінен чүчуғылақ болып жатқан мезгілде 4 мықты команда таңдалып алынғандағы ашыл 4 тайпаға жайғаштырылған. А тайпасында Мурас, андан кейінгі тайпада Арашан, шөлі мезгілде 3-ші С тайпасында Достық, ал еме 4-ші тайпада Биримдик командасы жайғашқан. 4-ші Д тайпасында, өзіңдер білгенде 11 команда болғандығына байланышты бір команда жетпей қалды. Ошондан улам Биримдик командасы менен алардың атаандаштары Көкжал бір-біріне қаршы ойнап, Биримдик аларды жеңіп алғандығындағы есіңіздерге сала кетмекчіміз. Демек, Биримдик бардық атаандаштарына қарағанда Чүчуғылақтың жиынтығы бойынша жарым финалда өзінің атаандашын күтіп жатқан мезгілі. Ал эми Ысыккөл биринчи беттешинде 8-4 эсебинде атаандаштарына жеңилип калган болчу. Андыктан эми бүгүнкү беттешин жеңүүгө толук аракетин күчтөйт. Азыр дагы да болсо биринчи бөлүк экинчи таймдын алгачкы 10 мүнөттүгө жыйынтыгына чыга элек. Андыктан оюнду дагы да болсо жакшыртууга бара алат. Ал учурда эми борбордук тактай айтсак Төшбұлақ командасынын тайказанына жакынкы айып тегерекченин ичинде айып тегерекчеде азыр жекеме-жеке орундалып жаткан кезде азыр эми өзгөчө чындыгында күчтүү учурлардын бири жекеме-жеке. Бул Көкбөрүнүн чыныгы кызыктуу мезгил экендигин баарыңыздар жакшы билесиздер. Андыктан мына эми бул командалар бири-бирине каршы борбордук бөлүктө аракетин көрүп жаткан кезде Ысыккөлдөн жекеме-жекеге Талантбек Эржан Молдогазиев Нарынбек чыгат. Ошол мезгилде Сыдыков Айбек дагы буга чейин Яман аты менен мына өзүн көрсөтө алган. Ал учурда эми мына атаандаштары Төшбұлақтан Аматов, Беккелдиев сыяктуу мына эр азаматтар жекеме-жекеде өздөрүн көрсөтө алат. Ал учурда Ысыккөлдүктөр азыр атаандаштарынын тайказанына жакын жерде оюн алып барып жаткан мезгили өтө жакшы көрүнүш албетте алар үчүн. Бирок бир оюнчусу ээрден түшүп калган. Андан кийин эми оюнду толук кандуулантууга белсениши керек. Оюнчулар бул рет тайказанга өтө жакын жерде окуя эми уланып жаткан кезде Төшбұлақ коргонууну мыкты түрдө жасашы керек. Бирок Көкбөрү оюнунда өзүңүздөр билгендей бир улак эч кандай кепилдикти бербейт жеңиштен. Андыктан бир улакты азыр 2-ге же болбосо андан ары өрчүтүп 3-кө айландырууга күчүн жумшашы керек болот. Антпей турган болсо анда чындыгында балким экинчи таймдын акыркы минуталарындагы же болбосо 3-чү таймдагы Ысыккөл балким мына эсепти теңемек түгүл ашып кеткенге дагы жетишип коюшу мүмкүн. Бул рет эми кайрадан жекеме-жеке көрүнүшүн көрөбүз. Анткени бул рет мына кайрадан эрежеге ылайык эмес. Ошол Төшбұлақ командасынан бирден оюнчу тактап айтсак Изатбеков 98-жылкы оюнчу болгону. Мына ушул 19 жаштагы андан соң Айыпулуу Тилек күрөш жүргүзүүдөгү азыр эми талаш өзгөчө активдүү түрдө ишке ашып жаткан. Азыр Айып мына эми кара мамыга эки тараптын мына бирден оюнчудан түшүп калгандыгын көрүнөбүз. Айыпулуу Тилек бумер аты менен жана ошондой эле Изатбеков бул рет мына буга чейин талашып жакшы оюн жүргүзүп жаткан болсо азыр тескерисинче кара мамыда өздөрүнүн убактысын күтүп жаткан мезгили. Кара мамы бул оюнчуларды камап турган Айып мына ушул аянтчасы экендигин сиздерге айта кетмекчибиз. Ал учурда кайрадан жекеме-жеке орундалууда эки тараптан тең 3 мына оюнчудан талаа үстүндө. Мына эрежеге ылайык түрдө оюн жүргүзбөгөндүгүнө байланыштуу эки оюнчу мына эми бул аянтты таштап чыгууга ошол эле мезгилде 3 мүнөт күтүүгө аргасыз болгон. Кайсы бир команда көпчүлүктү ала турган болсо аларга мүмкүнчүлүк болмок. Бирок азыр эки команда кайрадан 3 оюнчу менен оюн алып барып жаткан мезгили. Азыр Ысыккөлдүктөр өздөрүнүн алгачкы улагын аракеттин көрөт. Тайказанга жетип барган мезгил. Жалгыз Төшбұлақтын аргымага азыр бул рет алдын тосуп толук өзүнүн каршылыгын көрсөтүп жаткан мезгили. Жана улак дагы да болсо күрөштө бул жыш жайгашкан оюнчулардын ичинде чындыгында кимисинин колунда жүргөндүгүн байкап алуу дагы өтө кыйын. Жерге түшүп калган.
азыр еңіп алуға аракеттер жүрді. Жана азыр эми Тайгазанга эң акыркы жыйынтыкты ыргытуу менен СКЛ командасы эсепте теңеп кетиши толук мүмкүн. Биринчи тайм эми жарымына, экваторуна жакындап калгандыгын айтып өтөлү. Жана азыр эми аягына чейин жок бул чабуулду жеткире албайт. СКЛ оюнчулары бул чабуулдан эми кол жууп калгандыгын көрүүдөбүз. Ал учурда кайрадан эле СКЛ акыркы чабуулдарын ишке ашырышы керек. Жана Тайгазанга ыргытылган азыр улак аягына чейин Тайгазандан орун алдыбы? Жок, дагы да болсо күрөш уланып жаткан мезгили. Жана бул рет биз чабуулду аягына чейин көрө албасак дагы эми 3төн оюнчу эки тараптан азыр өздөрүнүн аракетин улайт. Жок, кийинки эми бирден оюнчу да кирип келген. Демек азыр кара мамыдагы оюнчулардын убактысы жыйынтыгына чыгып келди. Демек алар оюнга аралашып азыр өздөрүнүн оюнун улантууга мүмкүнчүлүк алат. Эки тараптан эми 4төн оюнчу менен өздөрүнүн мына аракетин улантышы керек. Дал ушундай мынакей эки оюнчу кара мамыдан чыгып өз өнөктөштөрүнө жардамга келгенин көрсөк болот. Эми мына чыныгы атаандаштыкта кайрадан жаралат деген үмүттөбүз. Бирок аңгыча кайрадан дагы бир СКЛ оюнчуларынын бирөөсү тактап айта турган болсок, 3-чү катар санындагы Бейшеналиев Азат мальчик аты менен кайрадан кара мамыга чыгып, өзүнүн өнөктөштөрүн бир оюнчуга аз калтырганын көрсөк болот. Ал эми 3 оюнчуга аз калса дагы мынакей СКЛ командасы атаандаштын Тайгазандан жакын аймакта улак үчүн күрөш жүргүзүп жатканын көрсөңүздөр болот. Азырынча эч кандай бир натыйжалуу жыйынтык чыкпай жаткандыгын көрсөңүздөр болот. Эми гана мынакей улакты жерден эңип кетип, СКЛ командасынын оюнчулары такына басып жатканын көрсөк болот. Бул 9-чы номурдагы Курманбек уулу Жадыбек олигарх аты менен эми гана атаандашынын Тайгазан көздөй бел байлап сапар алган. Тайгазан ыргыталап, дал ошондой жарайсың мынакей. Оюн аянтын бир айланып келип, биринчи аракети менен эле эсеп сандарын 2-0-го жок, кечиресиздер, 1-1 кылып теңдеп койгонун айтсак болот. Анткени буга чейин Төш булак жааты биринчи болуп эсеп сандарын ача алган биринчи бөлүктө. Ал эми мынакей экинчи бөлүктүн экинчи жарымында СКЛ оюнчуларынан Курманбек уулу Жаныбек олигарх аты менен аргыма менен эсеп сандарын теңдеп кое алды. Демек бизде алдыда дагы кызыктуу беттеш күтөт деген үмүттөбүз. Анткени мындай атаандаштык бүгүнкү күнгө чейинки оюндарда жаралган эмес. Ортодо улак ташталганын көрсөңүздөр болот. Улак үчүн күрөш, биринчи аракет жок, СКЛ оюнчулар жетпей калган. 7-чи номурдагы Асанов Бекзат, экинчи аракетинде мынакей Төш булак оюнчусу эңип кете алган болчу жерден. Бирок кайрадан жерге улак түшүп калганын көрсөк болот. Биринчи жок. Эч ким сең алган жок. Жада калса жанында тоскоолдук жаратууга эч ким бир кылбай турган оюнчу мынакей 9-чу катар санындагы бул Абдумуса уулу Акназар. Экинчи аракетинде да эч ким тоскоолдук кылбаса улакты эңип кете алган жок. Бирок мына эми гана өнөктөшү эңип кеткен болчу 7-чи катар санындагы Муратбек уулу Азирет. Бирок тилекке каршы ал оюн таласын таштап кеткен. Ал эми аңгычакты 3-чү катар санындагы Бейшеналиев Азаттын кара мамыдагы белгиленген айып убактысы соңуна келип, оюнга кошулганын көрсөңүздөр болот. Бирок мынакей азчыкта калса дагы СКЛ командасы өз пайдасында улак жаратып кеткендигин көрө алдык. Эми 4 оюнчусу менен болуп теңме-тең болгондо кандай жыйынтыктар жаратат болду экен, аны алдыңкы мүнөттөрдө биргелете көрмөкчүбүз. Азыркы учурда ортоңку бөлүктө улак үчүн жекеме-жеке чыгуу, улак үчүн күрөш жок. Ортоңку бөлүктөн чыгарып кете алган жок. Азырынча биринчи болуп жеткен СКЛ облусунун командасы эми гана мынакей белгиленген аймактан чыкты. Демек атаандаштары жана өнөктөштөрү улак үчүн дагы күрөш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Азырынча СКЛ командасынын сакталып калууда улак.
кайрадан эле Ысык көл жааты атаандашынын тайгазанын жакын аймакта оюн жүргүзүп жатканын көрсөңүздөр болот. Аракет бар мынакей бул жерден. Эми бар болгону колундагы улакты ошол жанындагы тайгазанга ыргытышы керек. Жакшы, бирок ошого карабастан караңыздарчы. Ыргытып бараткан улакты колунан жулуп алган. Төш булак командасы азырынча эч кандай бир натыйжалуу жыйынтык чыкпай жатат. Экинчи аракет. Мынакей ушул жерден улакчылардын тырышчактыгын көрүңүздөр. Бирөөсү улакты ыргытууга аракет кылып жатса, экинчиси ошол улакты тайгазанга түшүрбөй бекем тырышып жаткандыгынан. Ал эми эске сала турган болсок, улак эң оор болгондо 35 кг ашпаш керек. Дерлик орточо эсеп менен 30 кг, 25 кг болсо деле баарыбыз билебиз 35-25 кг канчалык оор болот экендигин. Демек, бул улакчыларды чыныгы жоон билек баатырлар десек дагы туура болот. Азырынча кайрадан эле Тайгазан аймакта оюн уланууда. Бирок бул жактан эки жааттын тең оюнчулары аттардан кулап түшкөнүн көрсөк болот. Беттеш демек кайрадан ортоңку бөлтө жекеме-жеке чыгууда уланмакчы. Ортоңку бөлтө жекеме-жеке жок. Ысык көл облустун командасынын оюнчусу азырынча улакты эңпет алган жок. Айта турган болсо, бул кайрадан эле экинчи номурдагы Талантбек уулу Эржан. Негедир мынакей Эржандын аты астындагы аргымагы тор кашка чарчап калганбы? Айтор үстүндөгү чабандесин буйруктарын аткарбай жаткандай. Эми гана мынакей Эржан кайрадан атаандашынын тайгазанын жакындап келүүдө. Ошол жакындап келүүсүнөн кандай бир натыйжалуу жыйынтык чыгат бекен? Байкап турсак, жок. Төш булак командасынын оюнчулары кайрадан атаандаштарын өз тайгазанынан алысыраак аймакка сүрүп чыгарууда. Жана ал иш аракети чындап эле ишке ашты десек болот. Беттеш кайрадан ортоңку бөлүктө жекеме-жеке чыгууда уланмакчы. Кайрадан эле бул. Ал эми дал ошо экинчи бөлүктө эсеп сандары азырынча 1-1. Ал эми аякташына дерлик 4 мүнөттөн 5 мүнөттөн азыраак убакыт калгандыгын белгилеп айтмакчыбыз. Бизди демек алдыда чечүүчү 3-чү бөлүк күтүп турган маалы. Айткандай эле башта бүгүнкү беттеште Төш булак үчүн ошол эле Ысык көл командалары үчүн жеңиш керек. Анткени бирок баягы жарым финалга чыгып кетүүгө Төш булактын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк десек болот. Анткени бул команда кечеги өз тайпасынын лидери Мурас Таластын Мурас командасы менен оюн жүргүзө элек. Эгерде аларды утуп ала турган болсо, анда ишеничтүү түрдө жарым финалга чыгышы мүмкүн. Бирок ага чейин албетте Ысык көл бүгүнкү учурда болуп жаткан азыркы беттешти жеңиш менен аякташы керек. Азырынча ортоңку бөлүктө улак үчүн күрөш. Төш булак командасынан команда капитаны Ишан Алиев. Ал эми Ысык көлдөн кайрадан эле Талантбек уулу Эржан. Экөө тең улакка жабышканын көрсөк болот. Бирок чыныгында мынакей улакты атаандашынын колунан жуулуп кеткен бул Талантбек уулу Эржан. Такымына шашпастан басып алыш керек. Атаандашын өткөзүп берди улакты. Ал эми мынакей Ысык көлдүн кезектеги чабуулу бул 10-чу катар сандагы Асанканов Урмат. Жок. Тайгазанга жакындап келген менен улакты тайгазанын ичине ыргыта алган жок. Дагы бир кириши. Улакты мынакей тайгазандан өйдө чыгарып, колуна алуу аракетине, бирок ага албетте тоскоолдук жаратып жаткан бул Төш булактын оюнчулары. Өзүнүн чыныгы мыкты коргоочулук сапаттарына көрсөтүп жатканын айтсак болот. Айтор аттары дагы көнүп калганбы? Айтор коргоонуда мыктылыгын көрсөтүүдө. Мынакей атаандашын аттары менен кошо сүрүп чыгарып жаткандыгын көрүүдө Төш булак командасы тарабынан. Жана ошол сүрүп чыгарысы ишке ашат болду экен. Айткандай эле дал ошону. Ортодо калыстындагы ышкыры жаңырып, мынакей беттеш кайрадан ортоңку бөлүктө жекеме-жекеде уланат.
бул беттештерде президенттин кубогуна арналган мелдештерде өз убагында ойноп жүргөн мыкты улакчылар бар. Ошол эле командаларда бар десек жаңылыштык болбос. Анткени бир убактарда ошол эле Кыргызстандын чемпионатына Ноорузда 9 майда бүгүнкү күндөрдө болуп жаткан сыяктуу эле президенттин кубогунда ички чемпионатта ойноп жүргөн оюнчулар, командалар бар. Ошол эле сыяктуу жаңыдан гана улак тартып, мынакей атаандаш жаратабыз деп бел байлаган командалар бар. Алар тууралуу айта турганбызсак, ал бүгүнкү бул оюндарга катышып жаткан 11 команданын бириси Оро командасы. Азырынча улак үчүн күрөш. Эки улакчы тем мынакей улакты ортодон аз жерден жулуп кое жаздадыбы. Айтор, эгерде оюн таасына чыкпастан ушинтип тартышып кетиргенде балким улак деле айрылып кетиши мүмкүн болчу. Бул да философиялык мааниде айтканда, анткени чыныгы мынакей кыргыз жигиттери, чыныгы аттын кулагы менен тең ойногон, ат үстүндө шамалда ойногон кыргыз жигиттери, жоон билек жигиттери бүгүнкү күндө өздөрүнүн чеберчилигин көрсөтүүдө, ошондой эле өздөрүнүн чыныгы өнөрлөрүнө көрсөтүүдө. Анткени кечеги күндө көрө алганбыз баарыбыз кандай гана жыгылуулар, кандай гана кооптуу абалдар болгондугун. Бирок ошого карабастан ушундай ат менен мүдүрүлүп түшсө дагы кайра бутка туруп чыныгы эркектик мүнөзүн көрсөткөндүгү албетте аларга мактоо айтсак болчудай жарашат. Азырынча ортоңку бөлүктө улак үчүн күрөш. Ысык көл жаатына 6 номерда Сыдыков Айбек Яман аты менен ага атаандаш жараткан Төш булактын кезектеги оюнчусу. Төш булактан көбүнчө Аматов жана ошондой эле Беккелдиев сыяктуу улакчылары ушундай жекеме-жеке чыкканын айтып өтмөкчүбүз. Азырынча улакты эң аракетинде Ысык көл командасы болгон, бирок анысы ишке ашкан жок. Кантсе да кайрадан ортоңку бөлүктө өз карамагы үчүн сактап жатканын көрсөк болот. Улакты бекем кармаган көрсөңүздөр болот, бирок азырынча өйдө көтөрүлүп такымына баса элек. Ал эми ал улак үчүн күрөштө эми белгиленген аймактан сыртка чыккандан кийин аны өнүктөштөр дагы атаандаштар да жаратса болот. Бирок улак оюн таласын таштап кеткенден кайрадан ортоңку бөлүктө уланмакчы. Аңчак мынакей ортодо калсын ышкыры жаңырып 1-1 эсеп сандарында экинчи таймда соңуна келип жетти. Алдыда бизди чечүүчү 3-20 мүнөттүк күтүп жаткан маалы. Дал ошол 20 мүнөттөн көрүшкөнчө. Дагы бир рет саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерди Төш булак жана ошондой эле алардын атаандашы Ысык көл командаларынын ортосундагы беттешке чакырып өтөбүз. Азыр эми эки команда кайрадан 3-чү таймдын алкагында күч сынашып жаткан мезгили. Учурда эсеп бети 1-1 жана 3-чү таймда биз дагы да болсо улактын мындан ары дагы жаралышын күтөбүз, улакта салуусун күтөбүз оюнчулардан. Эң алгачкы таймда Төш булак эсиңиздерде болсо улак жараткан жана ошондой эле экинчи таймда Ысык көл командасы эсеп бетин теңеп кетүүгө жетишти. Кийинки экинчи улакты атаандаштарынын тайгазанына салып эсепти 1-1 айландырган. Азыр жекеме-жекеге чыгуу мүмкүнчүлүгү жана Төш булактан Кыдыков борбордук бөлүктө. Ал эми Төш булак мына ошол Ысык көл командасынан Торка аргымагы менен бул ретте Жээнбек өзүн көрсөтө алды. Ал учурда эми тайгазанды көздөй бет алган оюнчулар бул рет чындыгында аягына чейин чабуулду жыйынтыгына чыгара алабы. Чогуу байкайлы, Ысык көлдүн 3 оюнчусу бар жана бул тайгазанга ыргытууга акыркы аракети менен аны дагы да болсо ишке ашырды. Өтө жакшы чабуул. Бул чабуулдан биз эмнени байкадык? Албетте Ысык көл командасынын жапа-тырмак аракетин жана ошондой эле чыныгы командалык оюнун байкай алдык. Алар үчөөлөп жада калса тайгазандын тушуна келип Төш булак оюнчуларын артта калтырды. Эсеп 2-1. Демек азыр мына ошол Ысык көл командасы камбэк жаратып бара жаткан мезгили. Эгерде эле азыр Төш булак жеңилип кала турган болсо,
анда чындыгында мындан ары чындыгында кийинки баскычка өтүүгө дээрлик мүмкүн болбойт. Ал учурда Төш булак оюнчулары кайрадан улак менен жана сызыктан ары чыгып кетти. 4-чү катар санында оюн жүргүзгөн. Бул ирет эми Төш булактын оюнчусу Назаров. Төш булактан негизинен жаш оюнчулар көбүрөөк, ошого байланыштуу алар мына эми азыр атаандаштарына туруштук берип жаткандыгы эле бул жакшы нерсе. Төш булакта 98-жылкы 2000-жылкыга чейин оюнчулар бар. Муратбек ул Азирет 2000-жылы төрөлгөн. Жана ошондой эле азыр жеке-жекеде Кыдыков, ал эми Ысык көлдө учурда Сыдыков, Айбек, Яман аргымагы менен борбордук бөлүктө күрөш жүргүзүп жаткан мезгили. Кыдыковдун тилекке каршы аргымагынын аты жазылган эмес. Жалпы Төш булак командасы протоколго өздөрүнүн аргымагынын аттарын жазып берген эмес. Ошол эле мезгилде азыр болгону алардын аты жөнү менен чектелүүгө аргасызбыз. Борбордук айып тегерекченин ичинде күрөш жүрүүдө жана Төш булак оюнчусу жерден түшүп калган. Жаракат алып калганда эң башкысы азыр мына ордун толуктап башка оюнчу кирип келе алды жана кезектеги чабуулду Ысык көл оюнчулары азыр аягына чыгарышы мүмкүн жана өтө кооптуу учур. Азыр Ысык көлдүн дагы бир оюнчусу жерге кулап калган. Эң акыркы ошол аракет менен ал Тайгазанга улакты салмак, бирок Тайгазандын четине коюп, андан кийин ошол аракетке барып жаткан мезгилде Төш булактын оюнчусу бир аз тоскоолдук жаратып, аты менен сүзүп койду көрүнөт. Ошол мезгилде Ысык көлдүн оюнчусу жерге түшүп калган. Азыр эми аягына чейин 3-1 эсебин жаратууга жетише алышабы? Демек азыр эми чогуу байкайлы улакты жерден эңип алып Ысык көл оюнчусу бул рет кайрадан жеке орундалчу айып тегерекченин ичине алып келип таштады. Демек эреже бузуу катталган калыстын көрсөтмөсү менен азыр мына жеке орундалып жаткан кези. Бул рет Ысык көлдөн Талантбек уулу Эржан Торгашка менен күрөшүп жаткан кези. Ал эми анын атаандашы учурда Исеналиев 81-жылкы Төш булак командасынын эң эле тажрыйбалуу оюнчуларынын бири жеке чыгууда атаандашына азырынча мына туруштук же болбосо атаандашына каршы ойной албай жатат. Биринчи болуп Талантбек уулу Эржан жеңип кетүүгө жетишкен. Өтө жакшы көрүнүш азыр Ысык көл командасы үчүн, бирок сүрмө топ өзүнүн ишин жасады дагы Төш булак атаандаштарын кыйналбастан сыртка сүрүп чыгарууга жетишкен. Жалпы командалардын дээрлик мына арасында ушундай бир өзгөчө сүрмө топту уюштурчу командалар дагы бар. Алардын катарында дагы ушул Төш булак командасын бүгүн көрүүдөбүз. Бирок эми бир команда сүрмө топ боюнча, бир команда чабуул боюнча, кайсынысы коргонуу боюнча күчтүү деп айтууда кайсы бир деңгээлде туура эмес. Бул эми жалпы бир жыйынтыкты көрсөтүш үчүн бардык жактан күчтүү болуш керек. Ал эми Ысык көлдөн учурда борбордук бөлүктө Сыдыков, Айбек, Яман аргымагы менен, ал эми Төш булактан учурда Беккелдиев 90-жылкы оюнчу учурда эми мына 27 жашка келип калган оюнчу борбордук бөлүктө атаандашына каршы өзүнүн аракетин көрүп жаткан кези. Бирок жекеде байкасаңыздар Ысык көлдүн аргымактары бир аз күчтүүрөөктөй. Алар атаандаштарына артын салып таптакыр улакка жолотпой жаткан кези. Мындай жерден деле кайсы бир деңгээлде тактиканы колдонуп Төш булак оюнчусу атаандашынан улакты жулуп кетсе болот. Качан гана Ысык көлдүн оюнчусу учурда мына учурдагы Сыдыков Айбек эңкейип улакка аракет кылган мезгилде көтөрүп келе жаткан кезде атаандашы жулуп кетсе болот. Андай ыкмаларды биз бир топ көргөнбүз. Ички чемпионатта 9-майдын финалдык баскычтарында болобу, ошол эле мезгилде Нооруз үчүн уюштурулган мелдештерде көк кийимчен учурда Ысык көлдөн Талантбек уулу Эржан улакты алдырып жиберген атаандашына жана улак менен азыр Төш булак командасы өздөрүнүн жүрүшүн улантат. Дегичекти каптал сызыкты көздөй чыгып кеткендигин көрүүдөбүз. Азыр эки тарап чыныгы айыгышкан күрөштү жүргүзүүдө теңме-тең оюн жүрүп жаткандыгы бул анык нерсе. Ага эсеп тактасындагы көрсөткүч далил катары кызмат кыла алат. Учурда
Ысык көл 2-1 эсебинде алдыда келе жаткан кезде. Демек алар камбэк жаратып келе жаткандыгын айта кетишибиз керек. Эл аралык тилде айта турган болсок, анда камбэк албетте болушу мүмкүн. Анда эми Ысык көлдөн учурда Сыдыков Айбек, ал эми Төш булактан Беккелдиев борбордук бөлүккө кирип келген жана өздөрүнүн аргымактары менен азыр убакытты чоюп Ысык көл оюнчулары кайсы бир деңгээлде мындай жекеден өздөрү үчүн пайда алса дагы болот. Бирок эми убакытты чою берүү алардын өздөрүнө дагы тескерисинче зыян таасирин берип калышы толук ыктымал. Учурда кезектеги каршы чабууларын алып барууда Төш булак командасы улак менен, бирок алардын жалгыз оюнчусунун артынан Ысык көлдүн 3 оюнчусу сая түшкөн дагы. Мына сырткы аянттан тышкаркы жака кууп чыгарууга жетише алган, бирок алыстын ышкырыгы эмнегедир жаңырай элек. Улакты таштап анан кийин чыгууга жетишкен көрүнөт. Азыр болсо эми жерден эңип алууга бул улакчылар өздөрүнүн күчүн жумшап жаткан кези. Ысык көл биринчи жолу жетише алды жана ылдамдыкты өрчүтүп барып өзүнүн тайгазанынын артынан, андан кийин атаандаштарынын тайгазанына жетип барууга мүмкүнчүлүк жаралган чогуу байкайлы. Өтө жакшы ылдамдык менен азыр бара жаткан кези. Оң тарапты көздөй качууга мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок эми гана жалгыз оюнчу Төш булактын оюнчусу азыр чабуулдун мына эми өрчүшүнө тоскоолдук жарата алды. Азыр болсо калыстын ышкырыгы жаңыргандай, демек бул рет кандай нереже бузуу катталды азыр чогуу байкайбыз. Борбордук бөлүккө дал ушул ат майдандын борборунда жайгашкан айып тегерекчесине оюнчуларды чакырды. Демек эки тараптан жеке чыкчу оюнчулар кайрадан борбордук бөлүктө күч сынашат. Чыныгы Таймаш, бул рет эми Исеналиев жана ошондой эле Талантбек уулу Эржан. Торгашка менен Талантбек уулу Эржан борбордук бөлүктө мыкты оюнду көрсөтө алат. Ал мына Мурас командасына каршы дагы болгон беттеште мына ушул борбордук бөлүктө чындыгында бир топ ирет жекеге чыгып оюн жүргүзө алган. Азыр чыныгы талаш жүрүп жаткан кези Төш булак бардыгын сезип турат, билип турат. Алардын убакыты дагы да болсо бар алдыда 10 мүнөттөн ашыгыраак убакыт. Бир улак эмес, 2-3 улак тыргытууга деле уруксат берет. Бирок чабуулда Ысык көл командасы жана Төш булактын оюнчусу жерден түшүп калган. Жана Ысык көлдүн 3-чү улагын көрөбүзбү? 2-3 оюнчулап албетте салышты. Эсеп 3-1. Ал эми Төш булактын жаш оюнчуларынын бири азыр белин кармап аянттан сырткары чыгып бара жаткан кези. Өтө кооптуу учурлар бул беттеште дагы орун алууда. Демек абайлабай турган болсо чынында чоң жаракат болушу мүмкүн. Бирок эми бул көкбөрү оюну жаракаттар менен чогуу бирдей жүрөт. Ошого байланыштуу биз көкбөрүчүлөрдү, улакчыларды баатыр атап келебиз. Буга чейин эсиңдерде болсо мына биринчи күндө тайпалык оюндардын биринчи күнүндө бир топ жаракаттар болду. Ошол эле ат менен кагып кеткен учурлар болду. Андан тышкары тайгазанга барып урунуп, андан кийин мына ушул жерге кулаган Манас Ниязовду көрө алдык. Ал учурда эми 3-1 эсеби катталган соң Ысык көл кайрадан өздөрүнүн карамагына улакты кайтарууга жетишкен. Жана Төш булакты менимче азыр жеткирбейт. Жана 3-чү таймдын экваторуна келип жеттик. 10 мүнөт артта калды. Алдыда дагы дал ушундай эле убакыт оюн мезгили бар. Дал ошондой 10 мүнөт убакыт аралыгында Төш булак командасы ошол эле 3-1 эсеп сандарын өздөрүнүн пайдасына болобу же айтор теңдеп да коюшу толук мыктымал. Андыктан аны алдыңкы 10 мүнөттө жана акыркы деп дагы айтып өтсөк болот 10 мүнөттө көрмөкчүбүз биргеликте. Азырынча дал ошол Ысык көл командасынын тайгазанына жакын аймакта жекеме-жеке чыгуу орун алмакчы. Дал ошол жекеме-жекеге кайсыл оюнчулар чыгат болду экен? Ысык көл жаатынан кайрадан эле жекеме-жеке Талантбек уулу Эржан көзмүш болуп калган эле чабанды аты менен Торгашка менен чыккан көрөдөбүз. Ал эми ага атаандаш жаратып жаткан Төш булактан Фронтбеков бар болгону 23 гана жашта, өзүнүн атаандашынан бир эле гана жаш айырмалап турганын айтмакчыбыз. Мынакей 2 жаш улакчынын ортосундагы жекеме-жеке чыгуу. Азырынча эч кимиси улакты эң албай жатат. Ал мынакей бир аз ийгиликтүүрөөк болгон көрсөк болот. Алда канча жакшы мынакей Талантбек уулу Эржан такымына бекем баскан соң эми атаандашынын тайгазанын көздөй бел байламакчы. Албетте
көкбөрүнүн эрежесине ылайык ушу жекеме жеке чыгууда улакчыларга бир гана мүнөт убакыт берилет. Азыр улак менен Төш Булак командасы бирок коргонууда мыктылыгын көрсөтүп жатканын көрсөңүздөр болот. Ысык көлдүн булакчыларына азырынча улак кимисинде экени так көрүнбөй жатат, бирок кантса дагы эки жааттын тең ошо улак үчүн кызуу бир күрөш жүргүзүп жаткандыгын көрсөңүздөр болот. Мына эми ортого Төш Булактын оюнчусу жарып кирген. Мына жакшы бир каршы чабуул уюштурган мүмкүнчүлүк бар. Бул жата эң башкысы ошол астындагы атынын күйлүктүгү маанилүү. Улак менен 3 номурдагы Бешеналиев Азат өзүнүн өнөктөшү 9 номурдагы Курманбек уулу Жаныбекке өткөзүп берген. Ал эми Курманбек уулу Жаныбек болсо мынакей кайрадан өзүнүн тайгазаны көздөй барып, ошол жактан кайрадан чабуулун баштоону туура көргөн. Бирок аркасынан мынакей бекем жабышкан Төш Булак оюнчусун көрүүдөбүз. Жок, ал жака улакты берген жок. Такымына бекем кысып алгандан кийин улакты берет. Караңыздарчы, канчалык токтотууга аракет кылбасын, бирок Курманбек уулу Жаныбек өзүнүн олигархы менен алдыга болгон күчүн жумшап, алдыга жулунуп жатканын көрсөңүздөр болот. Эми гана жүрүшүн токтотту окшойт. Курманбек уулу Жаныбек ортоңку бөлүктө жок. Бул жактан жаңылыштык кылдык, токтоткон жок. Чабуулга барууну туура көргөн өзүнүн көк беттиги менен. Мына 9 номурдагы Курманбек уулу Жаныбек эми гана өзүнүн өнөктөшүн өткөзүп берди. Ортодогу улакты. Бирок ал өнөктөшү ошол улакты такымына бекем кысууга жетишпей алгандай өңүт калтырууда. Ошонун аркасынан мынакей улакты дагы колунан чыгарып жиберип, атаандаштан өткөзүп жиберген. Бирок улак үчүн күрөш кызуу жүрүүдө азырынча. Ысык көл эми гана мынакей атаандашынын тайгазынан жакындап келген көрсөк болот. Улак үчүн күрөш. Улакчылар азыркы учурда оюн талаасынын сыртына чыгып бара жатканын көрсөк болот. Эгерде чыгып кете турган болсо, дал ушундай. Демек, беттеш кайрадан ошол эле Төш Булак командасынын тайгазынан жакын аймакта белгиленген жерде жекеме жеке чыгууда уланмакчы. Азырынча божомолдор боюнча жекеме жекеге кайрадан эле Ысык көл командасынан Талантбек уулу Эржан чыгышы мүмкүн. 15 минута. Жок, бул жактан Талантбек уулу Эржан бир аз тыныгып алууну чечкен. Анын ордуна жекеме жекеге Асанканов Урматтын чыгып келгенин көрөбүз. Ага атаандаш жаратып жаткан Төш Булак командасынын оюнчусу. Бирок мынакей атаандаш жараткычак эле Асанканов Урмат өзүнүн атаандашы Орозбековдон ийгиликтүүрөөк болуп, улакты ошо белгиленген аймактын сыртына чыгып кеткичекти такымына бекем кысып алуу аракетин көрдүк. Эми ана чабуулга барып жатканын көрсөңүздөр болот. Жана кандай болду? Асанканов Урматтын өзүнүн да тайгазанга кулап түшкөнүн көрсөк болот. Улак не болду? Түштүбү? Дал ошондой. Демек эсеп сандары 4-1. Албетте бул Ысык көлдүн пайдасына. Төш Булак командасы башта эсепти биринчи жолу ачкан, бирок азыр аларга эмне болду түшүнүксүз. Бир аз өздөрүн колго алып, беттешти улантууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Ал эми бул оюндун аякташына 4 мүнөт калды. 4 мүнөттө 4 улак салууга жетишсе болот. Албетте, оюн талаасына 22 оюнчу жүргөн футбол оюнунда деле акыркы 3 мүнөттө 4 гол киргизген көрүнүштөрдү да көргөнбүз. Ал эми бул жакта мынакей жадагасы алдында аттар бар. Өздөрү чуркой турган оюнда улуттук оюнуста Көкбөрүдө 4 мүнөттө ушундай 4 улак жаратып коюуга да мүмкүнчүлүк бар. Бирок азырынча эч бир оюнчу эки жааттан тең жердеги улакты игинип кетүүгө күчү жетпей жатабы айтор.
мүмкүнчүлүк болбой жатканын көрсөңүздөр болот. Ысык көлдүн аракети жок. Бул жактан кайра Төш булактын жигити өз аракетин жасап көрүнө. Көрөдө, анысы да ишке ашпай жатат, бирок эми гана улакты бекем кармаган көрсөңүздөр болот Ысык көлдүн оюнчусу. Бирок кайрадан улак жерде жатканын көрөдөбүз. Улак үчүн кайрадан эле күрөш ортоңку бөлүктө. Эми мынакей Ысык көл командасынан 9 номерда Курманбек уулу Жаныбек олигарх менен кайрадан жердеги улакты эңип кеткен болчу, бирок атандаштары аны улагы менен кошо оюн таасынын сыртына сүрүп чыгаргандыктан беттеш токтотулуп, кайрадан ортоңку бөлүктө жекеме-жеке чыгуу менен башталмакчы кайрадан оюн. Беттештин аякташына 2 мүнөттөн бир аз көбүрөөк убакыт калды. Азырынча ошол оюн таасынын сыртына чыгып кеткен улакты Ысык көлдүн дагы Төш булактын дагы оюнчулары эң албай жатканын көрөбүз. Аларга мынакей силер эң албасары мен эңип берейин деп Ысык көлдүн дагы бир жигити келген көрөбүз. Жок, биринчи аракети ишке ашпай калды. Аттын эрине эмес, ушинтип жерден эле эңип берейинчи деди окшойт. Айтор мына улакты оюн таасынын сыртына чыгарып жиберген Курманбек уулу Жаныбек ошол жигитке илип берип, ал ортоңку бөлүккө алып барып беттешти жекеме-жекеде улантууга мүмкүнчүлүк берүүдө. Кайрадан жекеме-жекеде Талантбек уулу Эржан Ысык көлдөн, ал эми анын атандашы Төш булак командасынан 10 номердагы Айкенов. Аттоо 89-жылкы атандашынан дерлик 5 жаш улуу экенин айтсак болот. Ошо 5 жашты ал колдонуп кетти, улуулугуна салып улакты ортоңку бөлүктө жекеме-жекеден жулуп кеткен болчу. Кайрадан жердеги улак үчүн күрөш, бул жакта ийгиликтүүрөөк. Төш булактын оюнчулары жана кайрадан эле улак оюн таасын таштап кеткендигин көрөдөбүз. Акыркы 1 минуталык убакыттын калгандыгын байкасаңыздар болот. Демек, азырынча эсеп сандары 4-1 Ысык көл назарыңыздарда көк кийимчен жигиттердин пайдасына. Эскерде айта турган болсок, Ысык көл командасы кечеги беттеште ушул улак боюнча мелдештердин алгачкы оюнунда Мураска каршы оюн көрсөтүп, Тилекке каршы утулуп калган болчу. Азыр ортоңку бөлүктө жекеме-жекеде Ысык көлдөн Асанканов Урмат, ал эми анын атандашы мынакей жерге кулап түшкөн Айкенов болгон болчу. Жана аңды чакты ортодогу башкы калыстын ышкыры жаңырып, демек Ысык көл жана Төш булак командаларынын ортосундагы оюн жыйынтыкталды дегенди өзүнүн белгисин берди. Ортодо калыс. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Кайрадан эле ушул Ысык көл жээгиндеги көк бөрү боюнча Кыргыз Республикасынын президент кубогуна арналган мелдештин кийинки оюндардан көрүшкөнчө аман болуңуздар демекчибиз. Кызматыңыздарда Эламан Каскеев жана Зиярат Эсенбай болду.